Москвада мекендештер амансыңарбы? Кей бир жаштар гостиницадан башыңар чыкпай калгансыңарбы? Москвада биздин гостиницалар дагы толуп кетиптир. Менин билишимче мурдагыдан караганда бир аз кымбатыраак дагы болуп кетиптир. Казайындар, суббота, воскресенье күндөрү квартиранттарыңарды эсептеп койгулачы. Колдон келсе жаш кыздар балдарды кечинде көчөгө чыгарбай эле койгулачы. Себеби кээ бир жаштар гостиницаны экинчи үй кылып алат экен. Суббота, воскресенье күндөрү чалсаң гостиницалар абеттен кийин эле толуп калат экен. Жаштардын жарымы эле гостиницада жашап калдыңарбы? Иштеп тапкан акчаңардын жарымын эле ошол жака коротуп салдыңарбы? Делта, Гамма деген гостиницаны жакшы билгендер бар. Ал жака өзүнүн үйүнө киргендей эле Смела киргендер бар. Семейнилар гостиницага кирсе жарашат. Аларды бардыгы туура көз караш менен карашат. Семейнилар көпчүлүктө бир аз ыңгайсыз болушат. Ошон үчүн алар эс алганы гостиницага барышат. Муну бойдокторго эмне эле болуп баратат билбей калдым. Мен азыр силерге дагы эмне деп айтышымды билбей калдым. Родной, чынын айтчы, кыздар менен хатага баргансыңбы? Барганга жараша арасынан бирөөсүнө үйлөнүп алгансыңбы? Эми эркекчилик деп мен деле түшүнүп кое берем. Каласаңар бул сөздөрдү айтпай деле кое берем. Айтпайын десем башкача болуп баратат. Биздин жашоо орустардыкындай эле болуп баратат. Кээ бир такси досторума таң калам. Эгер мен таксиде иштей турган болсом, бирөө минген машинаны эмес, өзүм башка жаңы алам. Себеби кээ бир таксистердин машинасы гостиница эле болуп калды го. Биз билбегенибиз менен ал жака далай кыздарды салды го. Бечара машина же бирөөгө барып айта албаса, же водительди таштап коюп өзү жалгыз аркага кайта албаса. Ушундай акылдуу сөздөр мага кайсыл жактан эле келип жатат? Менин оюмча сен айтпасаң эч ким айтпайт деп Кудайым бир эле мага берип жатат. Значит, бул сөздөрдү мен силерге айтышым керек.